Окуучулардын токмогунан 15 жаштагы бала каза тапты. Сузакта 10 класстын окуучуларынын ур токмогунан 9 класста окуган бала каза болду. Окуя 1 мартта Сафрановка айылындагы Бөкөнбаев мектебинин эски имаратында болгон. Милицияга жергиликтүү тургун байланышып, мектеп окуучусу Октябрь аймактык ооруканасына өзүнө келбей каза тапканы тууралуу кабар берген. Жерине милиционерлер барып, 15 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнө кылмыштын белгилери бар экенин аныктап, адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылган. Окуянын чоо жайын Медиа Хабка Жалал Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жээнтаев айтып берди. Тергөөнүн жүрүшүндө окуя 2023-жылдын 1 март күнү болжол менен 14:00 чамасында ошол эле Сузак районуна караштуу Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин имаратынын ичинде болгондугу жана ошол орто мектептин 10 классынын 4 окуучусу өздөрүнөн кичүү болгон 9 классынын 5 окуучусун тизип алып, колдору менен көкүрөк тараптарына уруп жаткан учурда 2008-жылы туулган окуучу